Таңгөрі дүние баласын қызғанғандар көп та біздечи. Бізде мындай мен айтып қалымда жартысы күйөөсү, жартысы баласы бар. Мындай кейбір балдар жартысы күйөөсү болуп, жартысы не болот экен, баласы болот. Өзүнүн баласын келинен кызганып отуруп, субханалла бүт чачып учуп жүргөндөр толтура. Мен дайыма айтып атам, бул үйлөнөрдө памперстен чыгып турган үйлөнгөн дейм да. Памперсте ойдуп момунча, о 5 балалы болсо да памперстегилер бар дарале. Bizde İslam'da bunda gevir nesillerini aytayın desek bizde mentalite tutar emas bolup kalat da. Bunu kılbayla koydu aytayın deyim. Bирок биздин мындай илгертен келип калыптанып калган нерсебиз бар да. Аны айта албайм мен. Аны буза албайм, субханалла. Келин кайнене кызмат кылсын, кайнене субхан жуурсун. Кайнененин камырынан дейт. Адеп ахлак менен ушундай бир сон эмелер бар. Келини менен кайнеси ээрчишип алып, тойго барып, акырын жерге барып, акырын кайнесине кызмат кылып аткан келиндерди көргөндө момундай сүйүнөм да, машалла. Бирок жалко азайып баратат. Баардыгы өзүнчө жашагысы келип атат. Баласын субханалла жанагындай бир кайненен алыс жашаганга аракет кылып калгандар көбөйүп калды азыр.